Аруу таңдын эфирин дасторкон ажары рубрикасы улантат. Кутмантаңыздар менен. Бүгүн биз сиздерге Корей жана Япон ашканасынын улуттук тамагы болуп эсептелген ролланы даярдап көрсөтүп бермекчибиз. Ал эми бул ролланы даярдоодо бизге Изюм ресторанынын ашпозчусу Акыш Абдыманап уулу көрсөтүп бермекчи. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү жасап турган роллабыздын курамына керектелүүчү азыктарды атап өтүңүз. Биринчиден күрүч, суга бышырылган жашылчалар курулган майга. Анан укроп, бул тоо карагаты, балыктын икрасы, бул сыр эритилген. Биринчиден нори жалбыракчасы керектелет. Күрүч менен. Мына биринчи жайып алабыз тегизди. Оодарып туруп, курулган жашылчаларды салабыз. Ал эми мен сизге кандай жардам берсем болот? Мен жасагачы, сиз тарелканы коздоп турсаңыз болот. Курулган жашылчаны салгандан кийин ороюбуз 4 бурчтук кылып. Ороп бүткөндөн кийин икрага боёйбуз. Боёп бүткөндөн кийин кайрадан ороюбуз. Эми кесебиз. Кесердин астында бычакты сулабыз, оңой кесилет. Алтыга бөлөбүз. Алтыга бүткөндөн кийин жаткырып, сиз даярдап берген тарелкага коздосоң. Даяр болгон роллдун үстүнө сырдан себебиз. Себеп бүткөндөн соң тоо карагатынан үстүнө коебуз бирден. Коюп бүткөндөн кийин укроп жашылчасын себип коебуз үстүнө. Мына ушинтип жашылча роллубуз даяр болду. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте диеталык, аз өлчөмдөгү калорияны камтыган ролланы даярдап алдык. Бул ролла сиздин дасторконуңуздун көркүнө көрк кошот деген ишеничтебиз. Тамагыңыздар таттуу болсун.